Буга чейин Ош шаарынын жашоочулары COVID-19 каршы Кытай өлкөсүнүн Sinopharm компаниясы чыгарган Veracil жана Sputnik V вакцинасын алып эмдөөдөн өтүшкөн. Биринчи вакцинанын алгачкы дозасын алып, кийин толук 21 күндөн кийин экинчисин дагы алышты. Азыр Gam Covid-Vac Sputnik V Орусиянын вакцинасы Ош шаарына келип, 2 үй бүлөлүк медицина борборунда шаардыктар эмдөөдөн өтүшүүдө. Алгачкы этапта медицина кызматкерлери эмдөөдөн өтүшсө, кийинки кезекте жашы улгайган жарандар 65 жаштан жогорку Ош шаарынын жашоочулары жана өнөкөт оорусу бар жарандар алышты. Вакцина 18 жашка чыга элек кош бойлуу жана ковид менен 6 ай аралыгында ооруган жарандарга сайылбайт. Вакцинациялоо процессинде алгач макулдук баракчасы толтурулуп, кийинки баскычка өтөт. Учетто турган давленияларды, лечениясын алып, семейный врачтар жөнөтүп атат. Бир жума коррекция кылып сахарларыны. Анан эгер 10дон төмөн болсо сайттабыз. 10 миллимольна эмебиз бар да. Анан давленияларды сәл караштырабыз да. Давлениялар өтө высокий болсо, кооптуу болсо, баш ооруп калышы мүмкүн вакцинадан кийин. Алга давление кошулуп, экөө кошулуп ооруп калса, адам аркылда ою ар кандай болуп калышы мүмкүн. Коронавируска каршы эмдеген жайларда кезек көп. Келгендердин көпчүлүгү пенсия курактагылар же мамлекеттик мекемелерде иштегендер. Кезек менен туруп вакцина алуу үчүн келгендердин саны күнүнө 100дөн ашууда. И надо правильно относиться, что сейчас, как политика такая любого государства, чтобы сохранить свою жизнь, минимум 60-70% населения все-таки должны вакцинироваться. И вот я недавно смотрела статистику, оказывается, наше государство, к сожалению, Кыргызстан, занимает 186 место из всех стран, наряду с африканскими странами, которые не вакцинируются. И я думаю, что это все-таки нельзя так безответственно относиться к такому делу. Раз надо, ну, мы же будем не только себя защищаем, мы и своих близких, родных, свое государство. Поэтому я считаю, что, учитывая вот неординарность, учитывая, что никто не знает, да, мы, конечно, это нас не спасает от того, что мы все равно можем заболеть, это открыто об этом говорят, но мы, по крайней мере, мы перенесем ее намного легче. Вакцинаны мына айтып кеткенде алыш керек, эч качан коркпош керек. Себеби биз илгери жаш малыбызда, союз малында бизде вакцина прививка деп койчу эле. Ар бир жылда прививка алып турчу элек. Ошонун түрү эле бул алдан алуу, алыш керек, коркпой эле эчтекеден коркпош керек, алыш керек. Вакцинаны албаса болбойт. Мен мисалы азыр өзүм вакцинация алып чыктым. Бул өзүмдүн ден соолугум, үй бүлөмдүн ден соолугу үчүн бул аябай керек. Себеби бала чаканын ден соолугун, коло коңшу, урук тууган жана эл журттун саламаттыгы үчүн сөзсүз түрдө алыш керек деп ойлоймун. Вакцинация алдым. Азыр чыккандан кийин менде эч кандай деле мындай өзгөрүү болгон жок. Башкача айтканда слабость болот деди, эми кээ бир адамдарда болушу ыктымал. Бирок менде азыр слабость, башкача айтканда мындай башка өзүмдү жаман сезген жокмун. Мына жарым саат отургула деди, жарым саат отурдум. Мындай башкача айтканда өзүм мурункудай эле сезип жатамын. Эмдөө 21 күндүк аралык менен 2 этапта жасалат. Вакцинаны калуучулар гана алары айтылган учурда мамлекеттик мекемелерде эмгектенгендердин көпчүлүгү вакцина алышууда. Мына Gam Covid вакцина бу первый дозаны компаньон первый деп кояды. Бу биринчиси. Мына уже икинчисиге olganlardiki. Hozir bizda birinchi ham, ikkinchi ham, o'sha birinchini olganlar o'sha ikkinchisiga 21 kundan keyin keladi. Ош шаарына жалпысынан 11136 Sinopharm жана 4100 дана Gam Covid-Vac Sputnik V вакцинасы келди. Ушул тапта вакцинага берилип жаткан сайылуучу Sputnik V вакцинасынын сайылуучу дозасы алгач көк түстө, кийинкиси кызыл түстө келди. Бул вакцинанын өзгөчөлүгү болууда. Российский вакцина faqat 18 bilan 20 gradusda zamorоженный bo'ladi. Endi ko'pchiliklari Gam Covid vaksina desek, bu qanaqa Sputnikmi deb bizdan so'raydi. Bu Gam Covid vaksina bu farmakologiskiy imyasi ekan. Sputnik V.
Дарыгерлер вакцинаны алгандан кийин 3 күн бою муздак сууга түшпөй, мончого барбай жана алкоголдук ичимдиктерди колдонбой турууну эскертишүүдө. Вакцинация алгандан кийин 3 сутка ичинде чрезмерная физическая нагрузка запрещается, алкогольные спиртные напитки тоже запрещаются, и принимать холодные ванны, душ или париться нельзя в бане. Вот эти надо соблюдать обязательно. Буга чейинки вакцинациялоо этаптарында Кытайдын Sinopharm вакцинасы пайдаланган. Аны 2-8 градуста 3 жылга чейин сактоого болот. Вакцинанын бул түрүн көпчүлүк мамлекеттер колдонду. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.